Саламатсызбы эжеке. Бүгүн Кызыл Кия шаарынын тургуну, өзүбүздүн чоң энебиз. Сизге бир суроо бар эле. Аялдарды коргоп колдоо дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ушу кыз келиндер аябай азыркы мезгилде кор болушуп, зордуктоолор көп болуп атат да. Ошо зордуктоолорду азайтышы ошо жогору жактагы биздин жетекчилер ушу зордук зомбулуктарды чара көрүшсө, ушуларга бир жакшы жардамдарды неме кылып, көзөмөлдөр көп болсо жакшы болот эле. Айылдарда дагы көбөйүп кетти, шаарда дагы көбөйүп кетти ушул немелер. Биз кыздарды, биздин энелерибиз келечектеги. Ушуларды коргоп калышыбыз керек алдын алып. Ушуларга жакшы чаралар көрүлүп атат экен. Ушуларга рахмат баардык силерге дагы уюштургандарга. Рахмат. Рахмат чоң эжеке. Сиздин жоо үчүн биздин долбоордун кичинекей белек кабыл алып коюңуз. Ачканыңыз үчүн чоң рахмат. Азыр мына өзүм долбоор тарабынан уюштурган ушул белекти сизге берип койсом. Аябай жакшы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин ишчилерибиздин белекти суроо эле. Жооп берип коесуздарбы? Саламатсыздарбы, жооп берем. Биз зордук зомбулукка каршыбыз деген нерсени сиз кантип түшүнөсүз? Зордук зомбулук бул өзү жаман нерсе. Андан жаман карайм. Ушул зордук зомбулукту биз кантип токтотсок болот сиздин оюңузча? Шарттар жакшырса болот. Үй бүлөдө адамдар жакшы болсо болот. Рахмат чоң. Сиздердин жоо үчүн бизден кичинекей болсо дагы белек